Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынын өткөрдү. Анын жүрүшүндө Кыргызстанды өнүктүрүүнүн негизги макроэкономикалык сценарийлери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, экономикалык туруксуздуктун жана белгисиздиктин шартында айрым эл аралык институттар буга чейин өлкөнүн ички дүң продуктусунун төмөндөшүн болжолдоп келишкен. Бул божомолдорго карабастан улуттук экономиканын өсүү темпи бүткүл отчеттук мезгилде оң динамикасын көрсөттү. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ИДПсы алдын ала статистикалык маалыматтар боюнча 919,4 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 107%ды түзгөн. Муну менен биз 1 триллион сомдук чекке ишенимдүү түрдө жакындап калдык, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы кошумчалагандай, быйыл эл аралык валюта фонду Кыргызстандын экономикасынын өсүү болжолун кайра карап чыккан. Анда ушул жылы 3,2%дан 3,5%га жана 2024 жылы 3,8%ке чейин болот. Ошондой эле Дүйнөлүк банк атамекендик экономикага карата болжолун жакшыртты. Отурумдун жыйынтыгында орто мөөнөттүү мезгилге өлкөнүн социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн сунушталып жаткан базалык сценарийин колдоо чечими кабыл алынды. Ага ылайык 2023 жылга экономиканын өсүү темпи 104,5% деңгээлинде күтүлүүдө.